Бул мыйзам канча турат, канча бюджетке түшөт? Күчүнө кирсе. Канча божомол силердин эсебиңер боюнча кошумча болот бюджетке? Өзү негизи мисалы үчүн кыймылсыз мүлк ала турган болсок 1.229.900 тегерегиндей батир менен үйлөр бар. Ошонун баарынан бирөөгө коюлса, батир мисалы үчүн жер там Бишкек шаары боюнча 1000 сом, 1200 сомдон төлөнөт. Камсыздандыруу төгүмдөр. Ал эми Ким алат ошол акчаны? Кайсы страховой компания алат? аны государственный Государственный? Исхаб саламатсызбы? Рахмат сурооңузга. Уруксат берсеңиз мен жооп берип койсом. Сиз кимсиз? Мен мамлекеттик кызматтын жетекчисимин, финансылык рынокты көзөмөлдөө жана тескөө боюнча. Кандай мамлекеттик кызмат? Финансы рыногун жөнгө салуу боюнча мамлекеттик кызматтын. Негизинен налогтор боюнча сурадыңыз. Түздөн түз булардан налогтор камсыздандыруу компаниялардын иштеген жыйынтыгы боюнча түшөт, налогтор бюджетке. Жалпысынан алып барып аткан иштерди айтсак, 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча эгерде 44 миллион налог түшкөн болсо бюджетке, 22 жылы 100 миллион 138 миң налог түштү. 2023 жылдын жыйынтыгы менен 2 эседен да көбүрөөк 227 миллион 314 миң налог түштү. Быйыл дагы ошол налогтун көлөмү өсүүсүн күтүп атабыз. Жок, кесип сотом. Бул налог эмес, бул страхование налог деп эсептейби. Страхование налогтон башка, бул страхование поддержка. Страхование, биз азыркы страхование жөнүндө кеп кылып атабыз. Бул эч кандай салыкка тиешеси жокпу? Сиз салык жөнүндө сурадыңызбы? Жок, мен салык сураган жокмун. Мен туура эмес чыгып атыптыр. Мен сурадым, мына силер азыр милдеттүү түрдө автотранспортко страхование киргизип атасыңар, туурабы? Ооба. Ошондо мен сурап атам, канча акча күтүп атасыңар бюджетке? Кимге түшөт ошол акча? Кайсы компания иштейт? Сен мен мына кагаздарды карасам, силер талкууга жалаң эле страховой компаниялар чогултупсуңар да. Биз бул жерде Ошондо жок. Ошондо эмне? Страхование, жеке жарандардын страхованиясын сен жарандарды чакырбай, страхованияга кызыккан ишканаларды чакырып туруп, жумуш топ түзүпсүңөр. Конечно, алар мындай мыйзам чыгара силерге. Дем алганга да төлөш керек, басканга да төлөш керек. Дурас. Мен түшүнбөй атам, эмне максат менен силер ар бир жаранга автоунаанын ээсине албетте милдеттүү түрүндө страхование киргизип атасыңар. Эмне максат? Максат бул ошол авто айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыруу. Жок, жоопкерчилик эмес. Ал жоопкерчилик эмес, ал башка нерсе. Жоопкерчилик бул праваны алып салуу, штраф салуу, ал жоопкерчилик деп айтылат. Сиз айткан нерсе бул башка бирөөгө ущерб келтирсе, ошо страховой фонддон ущербти камсыздоо милдет ошону кылуу максат. Болгону эле материалдык жагынан чыгашаны көтөрүш максат ошол. Анын арасында ал акчаны кичине мамлекет, өкмөт иштетип коюш керек. Не айтып атасыздар? Бул эч кандай бул жерде ачык эле страховой компания, страховой взностун бир гана максаты бар. Эгер эки машина кагышса, ошо страховой компаниялар эсептеп туруп, бири-бирине жалпы счеттен эсептен төлөп коет. Анан биз айдоочулар сүйүнүп атат, мен төлөгөн жокмун. Каяктан? Төлөдүң сен. Бирок сен 10 сом төлөдүң, асыга 1000 сом компенсация кылды. Туура. Башка 9 кишинин эсебинен. Рахмат, туура. Максат ошол да жөнөкөй. Туура. Эң туура айтып. Материальная ответственность, самое главное. Все остальное ерунда. Жоопкерчилик деген ал башка, түрмөгө камасаңар болот, правасын алып койсоңор болот, бир жылга азайтып койсоңор болот, штраф салсаңар болот, ушул жоопкерчилик. Жоопкерчилигин камсыздандыруу деп айттыңыз. Материалдык чыгашууларды камсыздандыруу. Экинчиден, бул үйлөргө камсыздандыруу тоже милдеттүү болуп атат, туурабы? Туура. Бизде 90% үйлөр архитектурадан в установленном порядке эксплуатацияга киргизилген эмес. Ичине 2 киловатт, 4 киловаттык зым салыш керек болсо, 2 киловаттык зым салып атат. Меддин ордуна алюминий салынган, арзаныраак да. Эртең замыкание болуп күйүп кетсе, силер төлөбөйсүңөр. Айтасыңар, жок, стандарт боюнча бул жерде медный жезден зым болуш керек деп. Эгерде чагылган уруп туруп күйүп кетсе, анда төлөп берет. Калган учурда төлөнбөйт да. Не элди алдап атабыз биз?
Биринчи үйлөрдү тартипке келтиришибиз керек. Ар бир автоматтарды өзгөртүш керек да. Баягы мамлекеттик стандартка дал келе турган болуш керек да. Техникалык стандартка. Урматтуу кесиптештер, мен ойлоп атам, бул өкмөттүн туура эмес кадамы. Биринчиден, туура эмес. Эмне үчүн? Бул жарандардын мойнуна, мисалы үчүн табигый кырсык болобу же башка кырсыкты мойнуна салып атат. Дагы кошумча фонд. Ар бир жаран салык төлөп атпайсызбы? Ушул жерде отурган 100% баарыбыз тең төлөп атабыз. Дагы эмне төлөп беришибиз керек? Айдаган машинага төлөшүбүз керекпи? Акцизный налогду биз төлөп атабыз бензинди иштеткен үчүн. Биздин чөнтөгүнөн алынат себеби басына түшөт да. Төлөп атабыз. Технический осмотр болсо, бензин куйганда карап атабыз баарыбыз. Технический осмотр төлөп атабыз ага да. Анан аз болгонсу эми страхование сенин мойнуңарга. Бул өз ыктыярдуу болуш керек страхование. Мен өзүм ойлонсом, мен кымбат машина алсам, мен ошондойго барышым керек. Эски 2-3 миң доллар турган машинаны ким страховать этет? Иштебеген мыйзамда. Экинчиден, бул мыйзам сөзсүз антикоррупцияга экспертизадан өтүш керек. Себеби адамдардын укуктарына түзмө-түз тиеши болуп атат. Өтүп келди. Бул өткөн эмес. Керек эмес деп атасыңар. Последствия не влечет деп жазып атасыңар. Ну как не влечет? Еще как влечет. Это вообще антинародный закон. Болду эми токтоткула. Бюджет профицит жетиштүү деп атасыңар. Эмне кыласыңар кыйнап дагы? 5-10 жылдан кийин бир аз жакшыраак жашап калганда, инфляция азайганда, дүйнөдө кичине тынччылык болгондо биз ушундай кадамга барып, биток көндүрүшүбүз керек буга. Адам өз ыктыяры менен барып, мен ошондон бирөө менен урушуп кетсе, мага ким төлөп берет? Ал бечара төлөп бербейт. Кел страхование кылайын. Бирок ал бечара төлөбөсө, эч ким мага төлөп бербейт. Потому что там же эки юрист талашат да. Урматтуу кесиптеш, мен категорически каршымын бул мыйзамга. Концепцияны да колдобош керек, муну жакындатпаш керек Жогорку Кеңешке. Өкмөт башка жолун тапсын. Бюджетти ушундай толтурабыз деп, элдин акчасын жыйнаган бул туура эмес кадам деп эсептейм да. Үйлөрдө маселе бар. Бирок үйлөрдү биринчи кезекте биз техникалык талапка дал келтиришибиз керек. Зымдарды текшериш керек. Шаардын ичине карап көрсөңөр, жүздөгөн зымдар ар бир жеке үйлөргө кирип атат. Кайсы жерде кандай замыкание болот? Ошого төлөп береби? Страховая компания төлөбөйт, в жизни төлөбөйт. Төлөп берет. Кантип төлөп берет? Эгерде мыйзамсыз соединение болсо, ким жооп берет ага? Электр компания жок. Ким зымды кошкон? В регрессном порядке жооп берет. Жок, регрессный болбойт. Регрессный деген бул кичине алданбагыла. Регрессный деген бул адам өмүрү жетпейт ага. Айрыкча биздин соттор менен. Мамлекеттик акционердик коомдун кызыкчылыгын коргойбу же жеке адамдын кызыкчылыгын коргойбу сот? Албетте мамлекеттик акционердик коом, энергосбытты колдойт да. Ал түшүнүктүү нерсе да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул абдан неудачный закон, мен категорически каршымын. Кесиптештерди эле чакырам четке какканга. Рахмат.